Рагилдет менен ооруп жаткан актриса Анастасия Заворотнюктун жаңы сүрөтү интернетке жарыяланды. Ырчы Жодарбешим. Кызымдын 40-ын чыгаргандан кийин сүйүнчүлөөнү туура көрдүм. Ырчы Жодарбешим. Кызымдын 40-ын чыгаргандан кийин сүйүнчүлөөнү туура көрдүм. Ырчы Жодарбешим экинчи рет атамакын алганын айтып, кубанычтуу кабар менен бөлүштү. Кыздуу болгон Ырчы наристинин 40-ы чыккандан кийин сүйүнчүлөөнү туура көргөнүн айтат. Жубайым октябрда кисероо жолу менен көз жарды. Тун кызыбызды дагы операция алчу аркылуу жарык дүйнөгө алып келген. Келинчегим аябай эле кыйналды, аны сезип туюп жаттым. Азыр Кудайга шүгүр, жакшы болуп калды бир аз. Кызыбыз 4 килограмм, 600 грамм салмакта, бою 56 сантиметр болуп төрөлдү. Ага Армин деген ысым ыйгардык дейт ал. 2017 жылы сүйүктүүсү Оксана менен баш кошуп, 2018 жылы кыздуу болушкан. Маалыматтуулар Супер KG. Рагилдет менен ооруп жаткан актриса Анастасия Заворотнюктун жаңы сүрөтү интернетке жарыяланды. Соц тармакка Орусиянын белгилүү актрисасы Анастасия Заворотнюктун жаңы сүрөтү жарыяланды. Белгилүү болгондой, актриса 2 жылдан бери рагилдет менен күрөшүп келген жана анын абалы тууралуу маалыматта сүрөттөрү да коомчулукка жарыяланган эмес. Бул тууралуу актрисанын соц тармактагы баракчасына жарыяланган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. «Моя прекрасная няня» телесериалы аркылуу белгилүү болгон Заворотнюктун учурдагы абалы тууралуу маалыматтар коомчулуктан жакшырып келген. Анастасияга калоот тилектериңиздерди комментарийге калтырыңыздар, айыгып кетсин. Биз сиздин сакайып кетишиңизди күтүп жатабыз, деп жазылат Анастасиянын жаңы сүрөтүнүн астында. Сүрөттөн жылмайып турган актрисанын тоолуп кеткенин көрүүгө болот. Сүрөт кайсыл жерде жана качан тартылганы тууралуу маалымат жок. Эскерте кетсек, Анастасия рагилдети менен ооруп жатканы Владимир Путин менен жолугушууда ачыкка чыккан. 2020 жылы 14 майда генетикалык технологияларды өнүктүрүү боюнча жыйында Россия Илимдер Академиясынын молекулярдык биология институтунун директору Александр Макаров президентке актрисанын глиобластома менен ооругандыгы жөнүндө билдирген. Академик рактын азыркы этабына каршы күрөшүү үчүн иштелип чыккан жаңы технологияларды колдоо менен актрисаны дарыласа болорун айткан. 2020 жылы 5 августунда Заворотнюкту Санкт-Петербургтан келген окумуштуулар атайын вакцина менен дарылап жаткандыгы белгилүү болгон. Бул иммундук клеткаларга негизделген эксперименталдык вакцина. Алар иммундук системаны рак клеткаларына кол салууга үйрөтүшөт. Вакцина ар бир бейтап үчүн өзгөчө жасалат. Дарылануу курсу 2 жылга созулушу мүмкүн экени айтылган. Маалыматтуулар Барометр KG.